Arka baratkan жол. Жылқыны жүріп, жаққа кіріп кетті. Жылқынын айынан жанчылған унам. Чүй районунда дөңары кайылына баруучу жолдо жеңил унаа жылкыны сүзүп, унаа талкаланып калды. Бул тууралуу окуянын күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда жол кырсыгарда болгон. Учурда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы окуянын жагдайларын тактап жатат. Бишкек Ош автожолунун 247 километрде көчкү түштү. Кар көчкү түштү. Бишкек Ош жолу убактылуу жабылды. Бүгүн 28 январда саат 12:20 Бишкек Ош унаа жолунда болжол менен бийиктиги 2 метр болгон кар көчкү түштү. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, каттам убактылуу эки тараптуу жабык. Учурда номер 23 жол тейлөө ишканасы тарабынан ыкчам түрдө керектүү техникалар тартылып, тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Пакет алып чык. Карабы, эжеке. Эч ким жеп жатасың? Кантип жейт муну? Айтсаңыз, кантип жейт эжеке? Уялбайсыңарбы? Балдарга катыгандан мугалимдерге жаңы бышкан самса. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев жетиген жалпы билим берүү мекемесинде болуп, окуучулар үчүн даярдалган тамак аштын сапатсыз даярдалгандыгын көрдү. Чогулт бар, нандар чогулт. Чогултуп Нурлан Аким Жагынчы менен Тынчтык Бекташевке салып 3кө бөлгүлө. 3кө бөл, эжеке жарын алып кетсин. Сал. Дагы алып кет эмеден, пакеттен. Кана караган ушулбу? Камырды берип атасыңар балдарга. Уялбайсыңарбы? Уят деген болуш керек да. Дагы бир пакет алып чык. Алып келиңиз эжеке пакеттен. Срочно, Бекташев, срочно тиги кулинар эжекени алмаштыргыла. Жакшы бир кулинар, бир повар алып келип койгула. Керек болсо эжекени да алмаштыргыла. Карабайт экен да. Ону Нурлан Акимжан, сиз балдарыңызды үйгө апарып, балдарыңызга берип көрүңүз, жейп экен. Түшүндүңүзбү? Так, Бекташевич, могу сизге. Так, могу сизге балдарыңызды апарып берип көрүңүз, жейп экен. Ана айтасыз мага, эжеке, мынау сизге. Үйгө апарып балдарыңыз менен берип көрүңүзчү, жейп экен, жебейб экен. Анан айтасыз мага. Түшүндүңүзбү? Мынанда сизге эжеке, балдарыңызды берип көрүңүз. Жейби, жебейби? Анан айтасыз. Карам, эч ким жебептир. Уят да. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ырчы Хадича Камалдинова көз жарды. Шоумен тамада Дастан Махамат Бурзанын жубайы Ырчы Хадича Камалдинова көз жарды. Мындай кубанычтуу жаңылыгын Ырчы айым социалдык тармактагы баракчасында жарыялады. Маалым болгондой, төгөйлөр кыздуу болушкан. Аллага шүгүр, кош келдиң кызым деп билдирүү калтырды ал. Айта кетсек, жубайлар буга чейин бир оолду тарбиялап келишкен. Мамлекеттик автомектептерде окуунун баасы 19 000 сом деп бекитилди. Мамлекеттик автомектептерде окуунун баасы 19 000 сом деп бекитилди. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалыматтык кызматтык башчысы Дайырбек Орунбеков Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Ал практика учурундагы күйүүчү май сыяктуу чыгымдарды курсанттар өз чөнтөгүнөн төлөй турганын айтты. Анын сөзү боюнча менчик автомектептерде окуунун жана практикалардын баасы биригип 35-36 000 сомдун тегерегинде болчу. Орунбеков мамлекеттик автомектептерде окутуунун баасы 100-200 000 сом болот экен деген кептер ушак айым экенин кошумчалады. Тышкы иштер министрлиги АКШдагы кыргызстандыктарды сак болууга чакырды. АКШнын бир катар шаарларында улантылып жаткан көчүү демонстрацияларынын фонунда Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги өлкө аймагында жүргөн Кыргызстандын жарандарын өзгөчө этият болууга чакырды. Министрлик массалык иш-чараларга, митингдерге жана наразычылык акцияларына катышпоону, ар дайым жеке инсандыгын тастыктаган документтерди жанында алып жүрүүнү, ошондой эле иммиграциялык макамдын жана уруксат берүүчү документтердин мөөнөттөрүнүн актуалдуулугун көзөмөлдөөнү
келтирүүгөнү сунуштады. Зарыл болгон учурларда кыргызстандыктарга АКШдагы Кыргыз Республикасынын дипломатиялык жана консулдук мекемелерине дароо кайрылуу сунушталат. Байланыш үчүн маалыматтар Кыргыз Республикасынын АКШдагы элчилиги Вашингтон +1 202 449 98 22 +1 202 256 29-24. Кыргыз Республикасынын Чикаго шаарындагы башкы консулдугу +1 312 994 24 16 +1 312 929 34 42. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаменти +996 999 312 002. Булак Суперкеж. АКШда кар бооронунан каза болгондордун саны 40-ка жетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык каза болгондор Канзас, Арканзас, Кентукки, Мичиган, Огайо, Түштүк Каролина, Нью-Джерси, Техас, Луизиана, Теннесси жана Нью-Йорк аймактарына катталган. АКШнын улуттук аба ырайы кызматынын маалыматы боюнча акыркы 24 сааттын ичинде жааган кардын бийиктиги 50 сантиметрден ашкан. Катал аба ырайынан улам акыркы күндөрү болжол менен 550 миңдей үйдө электр жарыгы өчүрүлгөн. Эң көп өчүрүүлөр түштүк тарапта катталып, катуу жааган кар жана борон дарактарга электр сымдарына зыян келтирген. Ал эми жергиликтүү бийлик электр энергиясын калыбына келтирүү бир нече күнгө созулушу мүмкүн экенин эскерткен. Эксперттер борондон келтирилген экономикалык жоготууларды азыркы тапта болжол менен 105-115 миллиард доллар деп кабарлашты. Индиядан жанвар жана продукцияларды ташып келүүгө тыюу салынды. 28 январдан тарта ветеринария, мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоют кызматы Нипах вирусуна сезгич жаныбарларды жана алардан алынган продукцияларды Индиядан ташып келүүгө убактылуу чектөө киргизди деп билдирди Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин басма сөз кызматы. Бул чаралар Нипах вирусуна байланыштуу кабыл алынып, өлкөнүн ветеринардык санитардык коопсуздугун камсыздоого багытталган. Нипах вирусу бул коркунучтуу зооноздук инфекция жана жаныбарлардан адамга жугушу мүмкүн. Кызмат жарандарды келип чыгышы себепсиз болгон жаныбарлардан алынган продукциялардын сатып алуудан алыс болууга, ветеринардык коштоочу документтердин болушуна көңүл бурууга чакырат деп айтылат билдирүүдө. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо 10 миң доллар акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Банк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.